Биздин редакциябызга Кадамжай районундагы 10-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери кайрылган. Айтымдарында аталган мекеме оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Ал үчүн жылдын башы январь айында тендер өткөрүлгөн. Тендердин сметалык баасы 2 624 000 сомду түзгөн. Арадан белгилүү убакыт өтсө да иш ыргагы толук кандуу бүткөрүлбөгөнүн айтышууда. Бүтпөй калган эмелер турат. Мына бул жерде биздин ички жылытуу системабыздын отканасынын сыртка чыгарып ошол жерде жасап бер деген болчубуз. Алдагы чабалыйдан калды. Анан сырттагы 300 квадрат метр бетонну стяжка кылып, баягы ойдун чукурларды тегизлеп ошол жерде жакшылайлык деген болчубуз сырткы немеден. Ичинде болсо 16 кабинетте 3төн мондай жарыткыч болсо, азыр биз өзүбүздүн күчүбүз менен койгон эле бирден жарыткыч турат. 120 жарыткыч койдуртат болгон. Алар да коюлган жок. Бул окуя боюнча Кадамжай райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Мирлан Эрназаровго кайрылдык. Айтымында бул маселе боюнча учурда комиссия түзүлүп, тендерди карап чыгуу үчүн иш жүрүп жатканын айтты. Ал эми Алтрейд жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси Чыңгыз Атабаев буларга токтолду. Бул иштин кечигишинин биринчи себеби ушул сметаны түзгөн адамда мүчүлүштүктөр болуп, объем көп жазылып, фактически иш азыраак болуп калган. Анан ошол мисалы дуалда 1000 квадрат жазылып, а так фактически 700 квадрат эле дуал бар болуп калды. Ал дуалды разницасын ошолордун разницасын азыр компенсация кылып жасап берип атабыз. Ошо чозулуп калды, ошол кичине спорный убакыт болуп калды. Уже бүтөт. Баягы сиз асфальт деп айтканыңыз ал туура эмес, асфальт эмес, стяжка. Стяжканы азыр уже уюп бүтүп калышты. Буюрса понедельник бүтөт. Тендер 2023 жылдын декабрь айында өткөрүлүп, жумуш үстүбүздөгү жылдын январь айында башталган. Ал эми иштин ыргагы боюнча редакциянын кийинки материалдарында чагылдырабыз. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам Медиа, Баткен.